Урматтуу мекендештер, бүгүн 16 март күнү РИА Новости агенттиги РИА Новости агенттигинин сайтына мындай маалымат чыкты. Биздин мигранттарга тиешелүү. Правительство поддержало идею депортации иностранцев за дискредитацию армии деп атат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеодо мен силерге ушул кандай идея экен, кандай идеяны МВД сунуш кылды, кандай идеяны кандай закондорго өзгөртүү киргизип атышат, мына ушул өзгөртүүлөр тууралуу бүгүнкү видеодо силерге толук айтып бермекчимин. Ошондой эле бүгүнкү видеодо мен силерге телеграм каналыбызда пайда болгон жаңы сервис тууралуу, консультант тууралуу айтып бермекчимин. Ал сервис азыр тест убактында жүрүп жатат. Бул сервисти эмне максатта ачтык? Мына ошолор тууралуу бул видеонун кийинки экинчи этабында негизги темадан кийин айтып бермекчимин. Ошондуктан баардык мекендештер бул видеону аягына чейин көрүңүздөр жана бул видеону башкаларга таратып, ушул биздин видеого лайк басып туруп, каналга подписаться болуп коюңуздар. Себеби бул маалыматты Россияда жүргөн биздин кыргызстандык баардык мекендештер билиши шарт. Себеби ушул маалымат жок болсо дагы көптөгөн мекендештер мыйзамды бузуп, выдворение, депортация болуп кетип жатышат. Ошондуктан мен атайын ушул видеону тартып атам, урматтуу мекендештер. Эмне тууралуу МВД сунуш берди, эмне тууралуу булар азыр чектөө киргизип атат, эмне кылса биздин мекендештер Россиядан выдворение болушат. Жалпысынан 20 статьяга, кодекске өзгөртүү кирип атат, административный правонарушение боюнчачы. Алардын арасында ошо дискредитация военных сил Российской Федерации дейт. Бул дегени, дискредитация дегени орус согуш күчтөрүнүн беделине шек келтирген, аларды акарат кылган, аларды шылыңдаган, аларга каршы бир нерсе билдирүү тараткан иностранецтерди, иммигранттарды депортация кылуу, выдворение кылуу деген чечим. Бул дагы бар, урматтуу мекендештер. Азыр по порядку окуп, мындан ары айтып берейин. Законопроектом предлагается дополнить состав административных правонарушений экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность и правопорядок, субъектами которых могут являться иностранные граждане, административным наказанием в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Поддерживает правительство законопроект МВД дейт. Отлично. Понедельник күнү комиссия дагы буну өзүнчө карайт деп атат. Мен ойлойм, комиссия эмне кылат? Комиссияда эле, Госдумада эле спикери баш болуп, баары эле азыр мигранттарга каршы чыккан баардык мыйзамдарды, баардык эрежелерди кош колдоп атышат. Демек, бул деле исключение болбойт, буну деле колдошот. Эми мына жерде 20 статья 3 пункт дейт. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики дейт. Нацистская, экстремистская символикалар кайсылар билебиз, крестик там Гитлердин нацист эсептелет. Экстремисттик символикага биздин жанагы Россияда запрещен болгон таблиги жамааттын же мусулман, исламдын деле кээ бир символикалар кирип кетет, урматтуу мекендештер. Бул жерде дагы биздин Россияда намаз окуган, 5 убак дин карманган биздин мекендештер дагы буну эске алып коюш керек. Экстремизмди бул дин дагы кирип кетет, урматтуу мекендештер, тилекке каршы. Демонстрирование ушуларды мындай флагын көтөрүп, аша кылып, жайылтпагыла деп атат да. Анан дагы бир нерсени кошумчалап айтып кетейин. Нацистский, экстремистский дегенде орус өкмөтү Украина бийлигини, Украина согуш күчтөрүнүн баарыны булар экстремисттик, националисттик деп эсептешет. Бул жерде дагы маани берип угуп койгула. Нацисттик деп ошол Украинанын дагы эмнеси кирип калышы толук мүмкүн. Флагы жана алардын эмнелери, видеолору там Украинанын согуш куралдуу күчтөрүнүн. Анан нарушение режима военного положения. Нарушение военного положения деген, урматтуу мекендештер, военное положение кирип калышы ыктымалдуулугу бар. Себеби азыр мындайча айтканда Россия Украина менен согушуп атат да. Эгер кирип кала турган болсо, режимдин өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди бузганда үчүн дагы бизди депортация, выдворение кылышат. Анан ок атуу боюнча стрельба из оружия тоже ошого кирет. Анан производство и распространение экстремистских материалов. Экстремисттик материалдарды таратуу боюнча таблиги жамаат жарагат айтып кеттим, китепчелер бар. Ошол китепчелерди таратуу же аларды распечатка кылуу, принтерден чыгарып аларды производство кылуу дагы
Бул ошол эрежеге кирип кетет, урматтуу мекендештер. Таблигый жамаатка даватта жүргөн мекендештер, видео телефонуңарда видеолор болсо да өчүргүлө Россияга барганда. Хотя бы өчүрүп жок кылып баргыла да Россияга баргандачы. Эгер ошол материалдарды таратканыңыздарды көрүп кала турган болсо, WhatsApp группадан, социальный сеттерде таратканыңыздарды билип кала турган болсо, сиздерди выдворение кылганга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул ушул убакка чейин мен жогоруда айтып кеткен нарушенияларга эмне кылган? Ушул убакка чейин штраф менен эле чектелген. Штраф менен чектелген, анан кээ бир учурда подозрение катуу болсо уголовный дело ачып, көптөгөн мекендештер азыр ошол СИЗОдо отурган деле да бар, учурлар бар. Злоупотребление свободой массовой информации дейт. Эми сөз эркиндиги деп коет, Кыргызстанда көп айтылат. Россияда дагы ошо сөз эркиндиги бар, массовый информацияга уруксат берилген, Россияда деле. Эми ошону чектен чыгарып, аны колдонуп, орусия бийлигине каршы сүйлөбө дегендей эле маанидеги запрет бул делечи. Террористический деятельностьке чакырыктарды жасагандарды дейт, оправдывающий терроризм деп атат да. Мына ошол диний экстремизмди оправдывать этүү, ошол оправдывающий экстремизм, терроризм деп туруп, жанагы комментарий үчүн азыр жанагы Крокус Сити холдогу ситуация боюнча комментарий үчүн Тажикстандын эмнелери, атуулдары Россия территориясында кесилип кетишти түрмөгө, жөн эле комментарий үчүн. Бул дагы ошол оправдывание терроризма деген статьяга кирип кетет да, урматтуу мекендештер. Публично оправдывающих дейт да. Анан ошолор чакырык жасоолорду, терроризм дегенде, экстремизм дегенде Украина, анан диний терроризм экөө бирдей экенин эсиңерден чыгарбаңыздар, урматтуу мекендештер. Андан сырткары Россия территориясында туруп алып, Россиянын экономикалык санкцияларды киргизүүгө батыштын же саясий санкцияларды киргизүүнү колдоп, публично колдогондорго дагы Россия территориясынан эми депортация выдворение кылат. Кроме того, дейт, административное выдворение предлагается установить за мелкое хулиганство, неповиновение требований сотрудников полиции или Росгвардии, дейт, и нарушение порядка организации или проведения митинга, шествия или пикетирования. Мына урматтуу мекендештер, бул жерде дагы мелкое хулиганствого эмне кирет билебиз? Мушташып кетүү көчөдө бирөө менен, метродо мушташып кетүү или вообще бирөөнү уруу, үстү көрүн зайлап түшкөн болсо, бунун баары мелкое хулиганство. Уруулук кылуу магазинде, булар дагы мелкое хулиганство кирет дагы. Бул үчүн дагы мурун штраф кылган болсо, азыр выдворение кылат, урматтуу мекендештер. Ошол эле жерде неповинение требований сотрудников полиции и Росгвардии. Бул дагы бизге эң тийиштүү нерсе. Үйүбүзгө бастырып кирип алып, тур де, немең ал, документин көрсөтсө көрсөтпөйм деп турган болсок дагы бизди бул ошо неповинение деп эсептешет дагы, протокол түзүп бизди выдворение кылган толук мүмкүнчүлүк бар. Эми нарушение порядка организации или проведения митинга. Митинг өткөрүү боюнча, шествие, пикетирование өткөрүү боюнча Россиянын өзүнүн мыйзамдары, өзүнүн эрежелери бар, урматтуу мекендештер. Бир мисал келтирип кетейин. Былтырбы 2-3 жыл мурун бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү, азыр мени да көрүп атышсыздар көбү ушул видеодон, Россиядагы мигранттар 5-6 машина менен илип алып, үстүлөрүнө флагтарды, бүтүн Кыргызстандын флагын илип алып, аларды желбиретип, элдерди чогултуп алып, көчөлөрдө жүргөн үчүн көптөгөн биздин катышкан, ошол шествияга катышкан, митингге катышкан көптөгөн биздин мекендештер депортация болушту. Аны уюштурган Россиянын атуулуу кыргыз дагы Россиядан ошо паспортунан айрылып, Россиядан депортация болду, урматтуу мекендештер. Көрдүңүздөрбү, бул Россиянын эрежеси, негизгиси, ал жакта эч кандай чет өлкөнүн эмесини, флагын жайылтып, митинг уюштурганы запрещен закон боюнчачы. Бул ошол эмнени бузду деген, общественный порядокты бузду деп эсептешет дагы. Булар бизди баарыбызды толук выдворение кылганы, алардын толук мындай закондуу укугу бар болуп калат, урматтуу мекендештер. Ошондуктан бул жерге жанагы баскетбол, волейбол уюштургандар, ошондой эле жанагы фонд болуп өздөрүнчө уюшушуп концерт уюштургандар баары ушуга окшогон мыйзамдарга, ушул эмнеге кирип кетет, баардыгы шествияларгачы, эрежелерге. Ушул эрежелерди окуп чыккыла, концерт уюштургандар, жөн эле фондду чогултуп шашлык кыла койгондор бар эле. Ушулар эми жаз келип атат, баардыгыңыздар ушул шествия боюнча мына статья 19.3 КоАП 22 ушуга окшогон статьялардын баарын окуп чыгыңыздар.
жана ошол эрежелерди сактап, митингдерди, то есть митингде чогулуштарды уюштурду. Митинг деген эми англисче meet, встреча, чогулуш да, митинг деп коет. Ошол дагы эмне, дагы бир эми чрезвычайное положение кирип калат да. Кээде мисалы үчүн беспорядок боло турган болсо, кээ бир Москвада, Кудай сактасын, эми кээ бир Питерде, бир жерде шаар мэри ЧС объявить этиши мүмкүн да, ошол жерде. Или по всей России там Владимир Владимирович ЧС, чрезвычайная ситуация, положение, режим объявить этиши мүмкүн. Ошол учурда ЧСтин эрежелерин биз сакташыбыз керек. Көчөгө чыкпайбызга көчөгө чыкпашыбыз керек. Көчөдө ишке чыкпаса ишке чыкпашыбыз керек. Такси кылбаса такси кылбашыбыз керек. Ошого окшогон эмнелерди аткарышыбыз керек. Аларды аткарбай эле паспортту режим кылып отурган болсок, башка режимдерди бузган болсок, жөн эле кармап туруп выдворение кылган укугу бар. Мурун штраф менен эле чектелчү. Азыр выдворение, уруксат берип атат, урматтуу мекендештер. Жалпысынан ушул, урматтуу мекендештер, ушул РИА Новости сайтына кирип туруп толук таанышып чыксаңыздар болот. Анан дагы айтып кете турган нерсе, булар мурун эле бар эле дегендер болушу мүмкүн. Мурун эле бизге ушундай жестко мамиле кылчу, азыр эч нерсе өзгөрбөптүр деп аткан болушу мүмкүн. Урматтуу мекендештер, мурун мыйзам уруксат бербечү, бирок незаконный аракеттерге барчу. Ал нерселерди биз обжаловать кылбайт элек. Алар ошол незаконный аракеттерин мындан дальше уланта беришчү. Эми, урматтуу мекендештер, эмне болуп атат? Бул жерде эми Россияга уруксат берип атат. Эме өкмөтү выдворение кылган. Эми аракет өтө жесткий болот мындан дагычы. Ошондуктан эске алып коюңуздар. Бул эрежелерди бузбаганга аракет кылыңыздар. Анан эми жаңылык сервис ачам деп аттым эле. Сервис, консультант сервис онлайн 24/7 иштейт. Круглосуточно силерге консультация бере турган сервис ачып атам. Кудай буюрса аз калды. Тест кылып, Telegram каналда биздин мекендештер суроолорун берип, өздөрүнө жооп алып атат. Баарыңыздардан суранып кетелем, ошо комментарийде турган биринчи комментарийде турган ссылка аркылуу Telegram каналга киресиздер дагы, ошол окуп, анан ошол ссылка менен кирип, ошол сервистен консультация алып иштетип көрүңүздөр жана өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздар. Эми бир нерсени айтып коеюн. Силер кирген учурда ал сервис иштебей калышы мүмкүн да. Ошибка көрүп калышы мүмкүн же нет такого сервиса деп калышы мүмкүн. Потому что азыр тестовый вариант болуп атат да, күнүнө 5-6 саат эле иштеп атат. Ошол иштеген убакта кирип колдонуп калсаңар, колдонуп калган. Анан башка убакта өчүп кое турган болсо, демек эртеси кайсы бир убакта дагы мен жандырам, дагы убакыт берем 5-6 саатка. Анан ошол сервисти сиздер өзүңүздөр колдонуп көрүп, мындай иштетесиздер. Мен ойлойм, бул баардыгыңыздарга керек сервис болуп атат. Баардыгыңыздар колдоно турган сервис. Себеби жөнөкөй эле мисалы үчүн Сахарага барышым керекпи, барбашым керекпи деген суроо үчүн биздин юристтер азыр 1000 рубльдан консультация кылып акча алып атышат да. Бул аябай көп, урматтуу мекендештер. Бул сервис иштеп кала турган болсо, бери дегенде болбой, бул сервис болбоду дегенде, мен неудачный болду дегенде силерге мындай азыркы платный консультациянын баасын төмөн түшүрөбүз да, болушунчачы. Болушунча арзан кылып, доступный кылып берем, урматтуу мекендештер. Эгер жакшы иштеп кете турган болсо, бул консультация силерге бекер иштеп бериши дагы мүмкүн. Көп нерсе силерден дагы көз каранды. Ошол сервисти колдонуп, отзывдарды таштап, өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып туруңуздар, айтып туруңуздар. Андан кийин ГПХ боюнча да маалымат берип кетейин. ГПХ иштебей калыптыр. Көп жерде отказ кылып атат. ГПХ закон боюнча өзүнүн күчүндө, урматтуу мекендештер. 115 федералдык мыйзамда жазылган. Жана ошондой эле биздин жанагы соглашение ЕСте жазылган. Самозанятый болуп туруп, ГПХ ачып туруп, ГПХнын негизинде срок пребывания печать бастырса болот деген закондор бар. Алар менде бар. Мен аны ошол Telegram каналынын комментарийине ГПХ деп жазсаңыздар, ал маалымат силерге автоматом барат. Ошондуктан баардык маалыматтардын топтому эмнеде, Telegram каналда, урматтуу мекендештер. Видеого лайк басабыз, Telegram каналга подписаться болобуз, жана биздин канал, YouTube каналдарга подписаться болуп, бизден маалыматтарды алып туруңуздар. Жана ошондой эле, урматтуу мекендештер, Telegram жабылат деген да жаңылыктар чыгып атат. Telegram чынында жабылышы мүмкүн. Жабылышы мүмкүн чынында, бирок Telegram жабыла турган болсо, бизде IMO бар, Max бар. Ошол тараптан биз дагы силерге жаңы группаларды ачып беребиз. Анан ошол мурдагыдай эле кирип алып, ишибизди уланта беребиз. Эгер YouTube силер көрүп турган блокировка боло турган болсо, биздин видеолор Rutube каналдан дагы чыга бермекчи, урматтуу мекендештер. Мына ушундай. Баарыңыздарга видеонун аягына чейин көргөнүңүздарга рахмат. Мен ойлойм, биздин видеону колдоп, лайк басып коесуздар, жана комментарий жазып, биздин каналга подписаться болуп, башка мекендештерге бул жаңылыкты таратып коюңуздар тезинен, биздин мекендештер
ошол маалыматты билип, мүмкүн болушунча эрежелерди бузбаганга аракет кылсы. Кийинки видеода жолугушканча сак саламатта турабыз.